апамды, бір туғандарымды, туған ұрықтарымды ойнеткенсің. Құдайыма шүгірем, Құдай ұрса. Bir Құдайдың қолынан жақсы ойменен, жақсы ниетменен үміттеніп отам, насыр ем. Эне үйдің құты, жарығы. Ешбір үйдің жарығы өчпөсүн. Шарипа Ибраева 2 баланын жалғыз бой энеси. Ал 2019 жылы қоқыстан құлап кетип, башынан оор жарақат алганын, ага дарыгерлер аневризма деген диагноз коюшкан. Ал үчүн тез арада операция зарыл. Операция Кыргызстанда өткөнү менен $15,000 керектелет. Мындай суммадагы каражаты жок болгондугунан улам кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Мен саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Мен өзүм Ибраева Шарипа 1971 жылы 19 апрелде төрөлгөм. 2020 жылдан бери үйдөн ушул катуу удар алып, сотрясение алып кулап кеттим эле. Ошондон бери лечение алып келатам, 6 ай сайын. 6 ай, 3 ай, 6 ай сайын лечение алып келатам. Анан быйыл деле ошондой больницага бардым эле. Анан ушул операция кылууга туура келиптир. Башыма ушул жагым көп ооруп, аябайт барган. Анан ошо аневризма головной мозга деп коюп беришти МРТдан. Стенд коюш керек дейт, ушул эме башыма стенд коюш керек, сосудный артерияга кан уюп калган дейт. Анан ал стендтин баасы 15 стенд операциясы баша $15,000 болот экен да, общий баары. Биздин Кыргызстанда болот, Бишкекте. Кыргызстанда болот, бирок Питердин врачтары келип жасайт да бияктан. Санкт-Петербургдун врачтары Кыргызстанга келип жасайт. Анан андай көп суммада акчам жок болгондугуна байланыштуу мен ушу кыргыз элиме, мекендештериме ушу акча жагынан муктаж болуп, ошо элимден жардам суроого туура келип отурам. Эми өзүм жөнүндө айтып кетсем, жолдошум каза болуп калган. 2 баланын ата-энесибиз. Жолдошум 2011 жылы каза болгон. Ошондон бери балдарымды өзүм өстүрүп, чоңойтуп тарбиялап келатам. Атам дагы 2011 жылы өтүп кеткен. Иним экөөбүздү жалгыз тарбиялап келет ушул убакка чейин. Анан ошо эми апаман да айрылып калгым келбейт. Кыргыз элимден жардам сурап, ушул апамды сактап калганга жардам бериңиздер дейт элем. Андан бери ушу жылдан бери ооругандан бери ойдон балам эмне болот, кызым эмне болот, атасы мечит эле ушу баламды көбүрөөк ойлоп, кызымды ойлойт экенсиң, балдарды. Ушулар үчүн жашагым келет деп көп жерге чуккап дарыландым, аракет кылып. Анан о диагнозун майда билинди. Ошондо аневризмадан деле түшүнгөн жокмун, ушул аябай көп врачтарга бардым. Бир 20 бардым бул жолу. Консультация ала бердим. Анан ошондо кичине корктум аябай башында. Бирок аябай аракет кылдым. Дары менен жоюлуп калабы, дары менен өтөп көп жерге бардым. Консультация аябай алдым. Анан аябай түшүндүм. Кызым менен күйөө балам ошо Питерге жөнөттү диагнозумду. Анан аяктан жасалган 2-3 ушу меникинде диагноз менен 3 адам жасаптыр. Экөө жумгалдык экен. Бирөө Бишкектен жасалыптыр. Өздөрүнүн оозунан сүйлөшүп, анан аларды көрүп кичине ишенич, үмүт пайда болду. Мен деле жакшы болот турбайм, Кудай буюрса меники деле жакшы болот турбайм деп үмүт келди. Аллахыма шүгүр, Кудай ошолорду жолуктуруп, ошолорду мага жөнөтүп, алар менен да сүйлөштүм, врач менен да сүйлөштүм. Анан эми жакшы эле болом деген үмүтүм, жакшы эле ой менен үмүт менен, Кудай буюрса мен да ушинтип жакшы болом деген. Силердин эмеңерде ким Азамат мага жумушуман хозяйкам ушул силердин эмеңерди жөнөттү да, кайрымдуулук боюнча ушул мындай балдар иштешет экен деп, анан ошол аркылуу элден угуп, алар элден угуп, ушундай сурашып, ушун рабочий ооруп атат, ушундай дегенден анан алда бирөөнү угуп экен. Анан интернеттен карап ушул баланы таап алдым. Көп эме болот экен, аябай элге көп жакшылык кылып ушундай эме экен. Ушуга эметип көрөсүз деп мага WhatsApp'тан жөнөттү. Мен анан ошол боюнча силерге байланыштым. Анан кызым, балдарым издеп, аябай тактап адресин билишти. 1-2 жолу барып келишти. Анан өзүм барайынчы деп, өзүм барып силерге жолуктум. Анан ажерен жакшы консультация алдым, жакшы көп сизди уктум. Анан баягы ишенич, үмүт менен дагы силерге кайрылып турам ошо.
табыштары, классташтарыбыз дегендей колдон келишинче жардам берип атышат. Эл журтум баягы уккан кыргыз элин мекендештерибиз алыстан болобу, туш тараптан баары колунан келишинче жардам беришти буга чейин. Азыр ушул убакка чейин чогулуп айткандан реклама бергенибизден бери, ушу кайрымдуулукка бергенибизден бери $5000 чогулду. Андан сырткары бизге азыр $10,000 муктаж болуп турам да. Анан рахмат, Алла разы болсун ушу туугандыктарыма, кайынчуттарыма, эл журтубуз моундай көптүк көрсө болот дейт. Ошо уккан элдин баары эле колунан келишинче укканда жардам берип атышат. Ыраазымын, Аллах разы болсун. Ушул ооругандан бери мына 3 жыл болду. 3 жылдан бери аябай эле кыйналып келатам. Бир топ эле эме экен, баштыкы кыйыныраак экен негизи. Башка оору менен да ушу башым ооруганда аябай эле кыйналып келатам. Көп нерседен эме болуп калам, памятим жоголду. Унутчакмын, эмне айтканымды эмне унутам. Ушу көбүрөөк кыйналып келдим. Жылдан жылга ушу начарлап, слабый болуп калдым. Анан көрсө ушу шагым эле көбүрчү. Анан ушу мен ойлогом, буш жери менен гематома шашышка болуп нөтүлгөн. Анан кара куш менен каты тийгем. Ошо жеңгөне кулап кеткенден, э? Кулап кеткен. Автомат өчүп калган да свет. Анан ошону күзөм столдон солго чыгып, мындай күйгүскөндө кухнядан чалкаман кетип терезенин подоконнигине тип кайра турган кухняда угалактым. Кырынан могу жерим шишка болгон. Ошондо өзүм деле билбейм эмне болгонумду. Балдарга чалсам ушу кайсы күндөн башталды уже ушу проблема. Анан бир топто эсиме келиптир. Мына чалсам кыз күйөө бала келди жана үйгө келип эртеси эле больницага алып барышты. Больницага барганда көргөндө эле сразу эле жатпаса болбойт деп эле МРТга түшүп келгенге чейин сразу жаткызышты. МРТга чыкканда айтыптыр, ушу шишка болуп кан сарысы ичине тарап кеттир. Лечение ашка сатырсыйна катып алыпсыңар деп. Ошондон бери лечение алып келатам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ушул апамдын күйөө баласы болом. Райымдуу Аллахтын аты менен сиздерден жардам сурайбыз. Колуңуздан келген жардамдарыңызды берип, ушул апабыздын жашагысы келет. Ушу небере чебересин көрүп, ушунун жакшылыктарын көрүп, ушу муктаж болуп турабыз. Колуңуздардан келген кичине болсо да жардамдарыңыздарды бериңиздерди суранат элек. Алла разы болсун, кыргыз элим. Жолдош өтүп кеткенден кийин жалгыз түшүктөрдү ошо экөөнү чоңойтtu. Мектепке окусуп, баарын көтөрүп аябай чоңойтуп, жаны тынбай иштеди. Иштеп эле жүрчү, эчтекеден калбай. Анан биз деле ушул жаңы уктук. Болуп калды ушинтип бийил, болуп калды. Иштей албай калды азыр. Кыйналып атам. Азыркы заманда бул кымбат операция болуп эсептелет экен. Анан ар кайсыбыздан кыргыз элине сиздерге кайрылууга муктаж болуп жатабыз. Буга чейинки чогулган суммасы тууган уруу кайынжурт жактан чогулду, бирок ошонсо дагы эле болсо бир $10,000 тегерегинде жетпей атат. Шарип эжекебиз дагы бүгүн мына ушул онтоткон оорунун айынан төшөктө жатат, достор. Буга дагы мен кайдыгер болгондон алысмын. Шарип эжекебиз болсо бир канча күндөн бери байланышат, азамат келип берип койсоң, эжекебиздин операциясы Кыргызстанда болот экен. Боло турган операцияга $10,000 жетпей атыптыр, достор. Эми акча чогулса өзүнө чогулат, мына Шарип эжекемдин өзүнө каражат топтолот. Ушу экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөнүн өзүнө таандык. Анан операция Кыргызстанда эле болот. Мына ушул операцияга сиздин биздин бүгүн жардамыбыз керек. Бир күндүк мындай жөн гана бир күндүк эле эмес, бир кызыкчылыктагы бир суусундукту ичпей, бир күн бир сигарет чекпей, бир күн бир башка бир кызыкчылыкты кичине токтотуп койсок биз. Ошонун эле акчасын которуп койсок, 50-60 сом, 100 сом болсо которуп койсокчу. Эжекенин бир өмүр суусун ичип жашашлыгына себеп болобуз, Кудай буйрсачы. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد